гипертензияны урусун и онкологияны алдын алып коет экен. А бүгүнкү күндө даже 11 полезный кофенин свойствосын выявили. Инсульт, инфаркт, депрессия, кариес, цирроз печениге не подвергается человек, который часто пьет кофе экен, да? Видите? Ана бизге именно арабика кофе алынып атат. Муну 85% населения адамдар ичет да. Чайды болсо 99% адам чай ичет да. Рустам Кимбиретович именно часто адам ичип турган продукцияны алып туруп эле кардицепс менен ганодерманы кошуп коюп атат. Биздин продукция БАДыга кирбейт, биздин продукция лекарствага кирбейт, натуральный продукция высокого качества, брендовый продукт болуп атат да. Анан Морефиль компания тыштан келет Кыргызстангачы бизге, через Казакстан келет да булар. Если мондай треугольник менен нерселерди объяснять этсем, могу башында компаниялардын башталат да, бул башында негиздөөчүлөр турат. Компанияны чыгарып, продукцияны чыгарып, маркетингди создавать эткендер, негиздөөчүлөр, основатель болот да. И вот они в 1% сидят. Булардын рыногу толгондо, в данном случае МВИ'ди алсак, Америкадан башталган да, Тиньши Китайдан башталган, Швейцариядан Oriflame башталган и так далее. Ол Морики башында негиздөөчүлөр турат. Булардын рыногу толгондо дальше Европага, СНГга келет, анан Казакстанга келет. Казактын аркасында ана кыргыздар болот да. И биздин дегенибизде толгондуктан биз